Саясатчылардын постторун бөлүшүү жана аларга лайк басуу аркылуу саясатчыларды активдүү колдоп келген бул адамды тааныйсызбы? Тааныбайсыз деп кепилдик бере алабыз, анткени мындай адам жок. Буга чейин саясатчылар фейк фабрикаларды жалдап, алар соц тармактардан урдалган сүрөттөрдү колдонуп келишкен. Журналисттер мындай сүрөттөрдүн чыныгы ээлерин оңой эле таап келген. Ал эми жасалма интеллекттин пайда болушу менен фейктер такыр жок кишилердин сүрөтүн жаратып баштады. Урдалган сүрөттүн түп нускасын атайын сайттардын жардамы менен табууга мүмкүн болсо, жасалма интеллект тарабынан өзгөртүлгөн же жаратылган сүрөттү аныктоо дээрлик мүмкүн эмес. Мисалы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин фейк жактоочулары жаш жигиттин жүзүн жаратышкан. Аты жөнү Азамат Султанов деп белгиленген жигит айдоочу болуп иштейт. Москвадагы Бауман университетин аяктаган. Бирок иш жүзүндө Азамат Султанов фейк. Сүрөтү башка бирөөдөн урдалып, жүзү толугу менен өзгөртүлгөн. Бул анын өзгөртүүгө дуушар болгонго чейинки сүрөтү. Ушул эле атка минердин постторунун астынан ондогон фейк аккаунттарды таба алдык. Алардын сүрөттөрүнүн түп нускаларын ири издөө системаларынын биринен дагы тапкан жокпуз. Фейкти аныктоо профилдердин башка сүрөттөрүнүн жардамы менен гана мүмкүн болду. Айтсак, Жылдыз Мамытованын фейк баракчасында өзү даярдаган делген тартуулар жарыяланган. Бирок ал таттуунун ошол эле сүрөтүн дагы бир фейк жарыялаган. Дагы бир мисал, Эркебулан Сатыбалдиев жана Саида Сарыгулованын фейк баракчалары мечиттин окшош сүрөттөрүн жарыялаган. Жүздөрдү өзгөртүүдөн сырткары фейктер адамдардын сүрөтүн жоктон жарата алышат. Алар өз баракчаларын журналисттерди, активисттерди каралоо, ошондой эле азыркы бийликти колдоо үчүн колдонушат. Мисалы, Нурбек Исмаиловдун фейк баракчасы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун ишмердүүлүгү тууралуу жалган маалымат таратып турат. Троллингден сырткары фейк баракчалар президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев тууралуу жаңылыктарды бөлүшүп турат. Бир жасалма интеллект платформасында жаратылган жүздөр окшош өзгөчөлүктөргө ээ болушу мүмкүн. Мисалы, көздүн, ээктин жана чекенин жайгашуу пропорциялары. Мисалы, GAN тарабынан жаратылган сүрөттөрдө жүздүн багыты кандай болбосун, көздөр бир абалда болот. Жыйынтык: айрым адамдарды колдоо же алардын оппоненттерин жаманаттык кылууну максат кылган фейк аккаунттардын ээлери жасалма интеллекттин жардамы менен жаралган сүрөттөрдү колдонууга өтүшкөн.